Эмне үчүн 40 жашка чыкпастан эже карындаштарыбыз каары кызга айланып атат? 10 түрдүү оорусу бар. Себеби күйөөсү кадырын билбейт. Ал жерде ислам жок. Ал үй бүлөдө ислам дини жок. Эркек аял түшүнбөйт, аял эркек түшүнбөйт. Аял кишилер азыр мисалы эркектер айтат го кээде. Жумуштан кайтып атып эмне ала келейин деп. Ала келейин деп жаткан учурда продукттан айтпай, эч кайсы кызды карабаган көзүңдү алып кел мага. Эч кайсы башка аялдарды арам сойку иштерди кылбаган таза мээңди алып кел мага. Башка кыздарды колуң кармабаган колуңду алып кел мага дей турган заман болуп калды да. Жумуштан кетти, 7 кадам чыксаң бойдок экенсиң деп, каалаганга секирип, каалаганга асылмай болуп калды. Кыянат рекорд даражада күчтүү кетип атат бүгүн. Кудайым өзү сактасын. Рекорд даражада каттуу азап болот силерге, эгерде силер тобо кылбасаңар. Аял үйдө отурат экенсиз, күйөөңүз үчүн дуа кылыңыз. Күйөөңүз жумушта болсоңуз, аялыңыздан башканы кыялданбаңыз, ойлобоңуз. Наалыгандар көп. Аялым чырайын жоготту, сулуулугун жоготту, 35-40ка чыкпай эле каары кызга айланды, кемпирге айланды. Өзүң кандайсың бүгүн? Мисалы салыштырып көрсөк, ошо аялы чырайлуу эмес дегендердин, ошо арзанып келгендердин мындай капатасына карасаң, тосонго чыгып калган чалдай да. Анан аялынан нааразы болот. Биринчи өзүңдү кара, сулуулугуңду кара. Анан башкага баа бергенди үйрөн. Ошол аял киши кемпир болуп калды. Ким үчүн кемпир болду? Ошо сенин балдарыңды багамын деп. Ошо фигурасын неге жоготту? Сенин балдарыңа сүт берем деп. Ошол 10 түрлүү, 20 түрдүү оорулар эмне үчүн пайда болду? Сени караймын деп, сага чыдаймын деп. Аракты ичип, сигарет чегип, каалаган ишин кыласың. Сага чыдаш кыйын. Эркекке чыдаш кыйын. Анын ордуна болгонду үйрөн.